Перфекционизм бул адамдын бардык иште кемчиликсиздикке, идеалдуулукка умтулуусу. Перфекционисттер өзүнө жана башкаларга өтө катуу талап коюп, эң жакшы жыйынтык болбосо өзүн сынга алат же такыр ишти баштабай коюшу мүмкүн. Бул дагы мындайча айтканда стандарттуу адамдар. Бардык нерсени стандарт катары көрүш керек. Бул өтө кыйын. Бул жашоо өзү стандарт эмес да. Жашоодо өтө чоң өзгөрүүлөр болуп турат. Мисалга айтканда, убакыт ар бир минутта сайын өзгөрүүлөр болуп турат да. Адам ошону кабыл алыш керек. Адам канчалык жашоону туура кабыл алган сайын, мына ошондой адаттардан айрыла баштайт да. Себеби сен билбейсиң, жарым сааттан кийин эмне болорун, туурабы? Сен билбейсиң, бүгүн уктап, эртең турганда эмне болорунчу. Ошон үчүн андай деле өзүнүн жашоосуна, өзүнүн жакындарына катык тийип, же болбосо жанагындай бардык нерсени өз нугунда аткаруу, же болбосо ар бир адамдан стандартты талап кылуу, бул өтө оор нерсе да. Бул эң биринчи ошо талап кылган адамга өтө оор. Себеби анын талабы купулуна тоюлбосо, ал деген нерсени кайра талап кыла берет. Адам өзүнүн керектөөсүн канааттандырбаса, ал адамда сөзсүз түрдө бир нерсе жетишпей, ал адамды кыйнай берет да жан дүйнөсүнчү. Ошон үчүн сөзсүз түрдө түшүнүш керекпиз. Перфекционизмдин негизги белгилери ар дайым өзүн сындап жүрүү, мыкты болбосо болбойт деген ой, ишти кечеңдетүү же баштабай коюу, саботаж, башкаларды да идеалдуу болушун талап кылуу, катадан коркуу, жыйынтык эмес, процесс өзүн оор сезилет. Перфекционизм өзүн өзү жактырбоонун жашыруун формасы. Адам идеалга жетишсе гана жакшы адам болом деп ойлойт. Контролду жоготуп алуунун коркунучу. Ал эми кээ бир ашынган перфекционисттер бул жашоону да көзөмөлдөп турууга аракеттенишет. Бул жашоодо өзгөрүү болот. Жашоодо өнүгүү болушу мүмкүн, өсүү болушу мүмкүн, же тескерисинче төмөндөө жанагындай бузулуу болушу мүмкүн. Ошол нерсени жашоонун агымында аккан адам, мындайча айтканда, азыраак ошондой ойлорго кабыл болот да. Сен билесиң, сөзсүз түрдө өзгөрүү бул кадимкидей эле болуучу процесс. Мисалга айтканда, күз келет, дарактар саргайат, дарактар түшөт, ал кыш келгенде чирийт, кайра жаз келгенде көгөрөт. Биз табиятты токтото албайбыз да. Жашоонун агып жаткан агымы менен бирге акканга аракет кылыш керекпиз. Себеби өзгөрүүдөн коркпош керекпиз. Өзгөрүү бул болуучу кубулуш. Бул кубулушту биз токтото албайбыз. Перфекционизмдин жаралуусуна эмне себеп болот? Балалыктан келген талаптар. Ата-эне же мугалимдер өтө жогорку талаптарды койсо, бала өзүн баалатыш үчүн идеалдуу болууга үйрөнөт. Бирок тилекке каршы мындай адамдардын да саны өтө чоң, өтө көп. Мындай адамдардын санынын көптүгү жанагы үй бүлөдөгү өтө катык талаптарды коюу менен, өтө катык тарбиялоо менен баланын границаларын тосуп коет да. Баладагы болгон өсүп өнүгүү, кызыгуу чектелип калган учурлар өтө көп кездешет да. Бул адаттан кантип арылууга болот? Идеал жок экенин түшүнүү, каталарды коркпой кабыл алуу, жакшы идеалдуу болбосо да жетиштүү болушу мүмкүн. Бир нерсени аягына чыгаруу идеалдуу кылгандан дагы маанилүүрөөк. Өзүңүз менен жумшак сүйлөшүңүз. Мен жетишсизмин дегендин ордуна мен колумдан келгенин кылдым деп айтыңыз. Кээде перфекционизм терең жаракаттардан, балалыкта кабыл алынбаган сезимдерден келип чыгат. Андыктан психолог же психотерапевт менен иштөө дагы пайдалуу.